Салам Аяз ата. Жоқ, урматтуу Аяз атам. Не деп жазсам? Аяз ата мен жоқ. Урматтуу Аяз ата. Жоқ. Не деп жазсам? Апкел, оқу. Апкел. Берчи. Оқысаң, оқу бер. Қана эмне дейт? Салам Аяз ата. Мен чоң бөлек сурабайм. Планшет емес, телефон емес. Бир гана тилегим бар. Сен аяқты оқуады? Токтоо берчи. Бербейм. Сен не Аяз атага ишенесиңби? Ишенбейм Аяз атага. Калп айтпа, мына кат жазып атпайсыңбы? Жазбайлым. Эч нерсе болбойт, Амир. Жакшы нерселерге ишенген абдан сонунда. Жоқ, Аделя, Аяз атага кат жазган менен мага белекти Аяз ата береби же ата-энемдер береби? Бирок жаңы жылда дайым белегим даяр турат. Амир, ушул столдун үстүндөгү тамактарды элестете эле курсагым ачып кетет. Кайсы тамактарды? Жаңы жылда жасалган түрлүү тамактарды айтып атам. Аделя, тамак демекчи. Биздин Бекжан байкебиз кана? Билбейм. Ана келем, мына келем деп туруп жок болуп кетти го. Кеч эле кирип кетти. Кандайсыңар, балдарым, кыздарым, жакшысыңарбы? Вай, Бекжан байке, сиз экениңизди танып койдук го, көздөрүңүздөн эле. Мен деген Аяз атамын. Ай, ушинтесиңер да образга кирип алсам. Бекжан байке, эмне мынчалык кеч келдиңиз? Бизди күттүрүп коюп. Ай, Амир, дароо эле эмне эле кеч келдиңиз дебей. Биринчи, жаңы жылыңыз менен деп куттуктап койбойсуңбу? Биздин эң жакшы ашпозчу Бекжан байке, жаңы жылыңыз менен. Ай, чоң рахмат. Силердин дагы жана жалпы досторубуздун дагы жаңы жылыңар менен куттуктайбыз. Баса. Мен жөн эле кечиккен жокмун. Мен силерге белек алып келдим. Ура! Ана, анда эмесе күткүлө. Талам! Кимге, магабы? Жок, бул Аделяга. Жаңы жылың менен, Аделя. Чоң рахмат. Талам! Рахмат. Эчтеке эмес. Рахмат. Бирок Бекжан байке, биз сизге белек албай калбадыкпы? Чын эле биз сизге белек албай калдык. Эч нерсе эмес, Амир, Аделя. Маанайыңарды түшүрбөгүлө. Силер бүгүн мага даамдуу тамактарды жасаганга жардам берсеңер, мага эң чоң белек. Бүгүн деген эмне тамак жасайбыз, Бекжан байке? Анда мен силерге табышмак катайын, силер тапкыла, Ура! Табышмак! Анда эмесе тапкыла. Бычмачы эмес, тикмечи эмес, жалаң ийне карачы. Кышта дагы, жайда дагы жашыл түстө. Бул эмне? Жалаң ийне болсо, Бекжан байке, мен таптым. Анда бул кирпи да. Аделя, кирпи жашыл болмок беле? Мен таптым. Ал балаты! Ой, азаматтар, дароо эле таап алдыңар го силер. Бекжан байке, бирок балатадан эмне жасаса болот? Чында эле? Балатадан эмне жасаса болот? Балаттан жесе болбойт да. Ой, эмне? Балаттан тамак жасабайт деп силерге ким айтты? Ой, коюңузчу. Тамаша балдар. Бүгүн жаңы жылдык дастарканга даамдуу жемиштерди жасайбыз. Аделя, Амир, биз жемиштерден балатты жасаганга чейин биз азыр кызыктуу нерсе жасайбыз. Бекжан байке, дагы табышмак айтасызбы? Анда таап көргүлөчү. Муну деген кыздар жайы дагы кышы дагы аябай жакшы көрөт. Бул өзгөчө таттуу нерсе. Ай, эстеген өзүм да шилекейим агып кетти. Мен таптым. Болмуздакпы? Балмуздак? Жок. Таптым. Бул деген шоколадка оролгон кулпунай да. Ай, азамат, Аделя. Туура, бул кулпунай. Анда эмесе баштадык. Та-да-да-да-да-да-да-там. Достор, азыр биз шоколадка оролгон кулпунай жасайбыз. Ал үчүн бизге эмнелер керек? Бизге шоколад, кулпунай жана кайнак суу керек. Сууну аябай кайнатып алабыз. Пакеттердин жардамы менен шоколаддарды пакетке салабыз. Буну анан байлап алабыз. Жакшынакай байлайбыз. Болдубу?
Оозун жакшы кылып байлайбыз. Анан буну кайра кайнак суга салабыз. Кайнак суга салабыз. Шоколад эригенче күтө турабыз. Да. Мынтип айлантып турабыз. Шоколадты жакшы көрөсүңөрбү? Шоколадты ким эле жаман көрсүн? Кана сыккыла. Биздин шоколадыбыз эриди. Аделяң сон болуп чыгып атат го, Амир. Таякчылардын жардамы менен биз кулпунайларды алып кооздойбуз. Кырма, Аделя. Барбы таягың? Анда эмесе баштадыкпы? Баштады. Ана кимдики кооз болот экен көрөбүз, Биздин көрүүчүлөрдүн баары сыктанып атат болуш керек, Силекей да. Мен кооздогонго ушул идишти алып келдим. Анан кооздоп баштайбыз. Эми биздин шоколаддарыбыз катыш үчүн муну мен муздаткычка салып коем. Анан чын же калп оюнун ойнойбуз. Ура! Чын калп оюн ойнойт экенбиздар. Анда эмесе кеттик. Баардык өлкөлөр жаңы жылды 1-январда белгилешет. Калп. Албетте калп. Мисалы Кытай жаңы жылды башка күнү белгилейт. Башка өлкөлөрдө мандарин жеп тилек тилөө салты бар. Чын. Туура. Мисалы Кытайда, Испанияда ошондой, Ооба. Жаңы жылды майрамдоо адамга жаңы үмүт, жаңы пландарды коюуга жардам берет. Чын. Туура. Кээ бир өлкөлөрдө жаңы жылда үйдөн чыгууга тыюу салынат. Калп. Туура. Баардык жасалма балаттын өңдөрү жашыл түстө болот. Калп. Ар түрдө болот да. Туура. Жаңы жыл бул үй-бүлөлүк майрам. Чын. Туура. Жаңы жылда оливье салатын гана жасоого болот. Калп. Жаңы жылда башка салаттарды деле жасаса болот да. Туура. Жаңы жылда Индияда уйларга белек берет. Калп кантип эле уйларга белек берсин? Ай Азамат Амир, туура. Ушуну менен калп же чын оюну бүттү. Азаматсыңар. Келгиле анда Аделя, Амир. Жанатан бери жаңы жыл деп атабыз. Мен силерге жаңы жыл жөнүндө кызыктуу фактыларды айтып берейин. Даярсыңарбы? Ооба. Жаңы жылды белгилөө биздин доорго чейин 4-кылымда пайда болгон. Бирок март айында белгилешчү. Анткени бул айда талаа иштери башталат. Жылдын башы деп билишчү. Андан соң жаңы жылды майрамдоо биринчи жолу 2000 жыл мурун атактуу Сезардын буйругу менен 1-январда белгиленген. Жаңы жылдык белектерди балатынын астына катып коюу салты Орусияда бир нече кылым мурун пайда болгон. Жаңы жылдык балатыны Ирландиялар менен кооздоо салты 1895-жылы Америка Кошмо Штаттарында башталган. Гиннестин рекорддор китебине ылайык эң чоң балаты 2009-жылы Мехико шаарында орнотулган. Жасалма жаңы жылдык балаттын бийиктиги 110 метр 35 сантиметр. Ал эми конструкциянын айланасы 35 метрге жеткен. Монголияда жаңы жыл менен уда айыл чарба майрамы майрамдалат. Анда жалаң эттен даярдалган тамак аштар жасалат. Ал эми дагы бир кызыгы, аяз ата кызыл эмес, териден жасалган чабандын кийимин кийет. Эфиопияда жаңы жылды 11-сентябрда тосушат. Оливье салатын франциялык ашпозчу Люсен Оливье ойлоп тапкан. Анын рецебинде салатка колбаса кошулган эмес. Бул орустардын кошумчасы. Чындыгында салаттын жаңы жылга тиешеси жок. Жөн гана убакыттын өтүшү менен кенен жайылып, салтка айланып калган. Көпчүлүк мамлекеттерде жаңы жылдын символу катары дасторконго мандарин, жүзүм, алма, ананас
жана түрлүү тамак аштарды коюшат. Достор, мына ушундай маалыматтардан соң биз жаңы жылдык дастарконго ушундай жемиштерден сонун балата жасайбыз. Бизге мандарин, жүзүм, кулпунай, киви жана сабиз, анан алма керектелет. Анда эмесе баштадык. Биз алманын башын жана түбүн кесип алабыз. Бул түбүн да кесип алабыз. Бул биздин балатыбыздын түбү болот. Анан сабизибизди ачып алабыз. Адель, Амир, силер болсо мандариндерди ача берсеңер болот. Биз болсо кадимкидей эле тиш чуккан таякча менен сабизге мындай кылып сайып алабыз. Бул алма менен сабизди бириктирет. Эми биз балаттын астын киви менен коздойбуз. Болду, мен жылдызчан бүттү. Ай, сон болгон го жылдызчан. Жылдызчан үстүнө коздойбуз. Биздин балатыбыз даяр болду. Биздин балатыбызга эмне жетишпейт? Жылдыз жетишпей жатат. Жылдызчан! Ай, Амир. Достор, биздин жемиштен жасалган балатыбыз даяр болду. Жана ошондой эле Шоколадка оролгон кулпунайыбыз. остелүү. Ооба. Кана. Акырын алып. Силер дагы жаңы жылга карата ушундай шоколадка оролгон кулпунай жасап жегиле. Gelsin жаңы жылың gelsin, elge bakıt talay versin, arу сезим, тум сезим, ıymanız da gelsin.